ар ким өзүнүн жеп аткан тамагын караса өзү далил табат. Бизде менде бир эле далил бар. Биз жеп аткан тамакты сүрүштүрбөй жейбиз. Мунагу далил. Мунагу тамакты ким чыгарган? Эми урмат деген халал деп айтты го, урмат чыгартып, урматтыкы халал дейт. Болду. Ким көрдү анын халал экендигин? Ким көрдү? Кайсы далил кагазы бар? Жок. Мунагу далил. Урматтын чыгаргандыгын адал экендигине кимдин далили бар? Эч кимдин далили жок. Жазып коюптур го дейт. Урмат жазып коёбуз товар өтүш үчүн анан деп. Аракка деле халал деп жазып коёбуз, аны ким кой дейт бүгүн? Халал арак деп жазып койсун, аны ким кой дейт бүгүн? Мусулманский арак деп койсо ким кой дейт аны? Эч ким кой дей албайт. Мен ошон үчүн айтам, бүгүн далил ушунда. Ар ким өзү жеген тамакты карасын. Мунагу нан, мунагу ун, андан мунагу боорсок, мунагу эт, мунагу суу, мунагу сок. Бул каяктан чыгып атат? Ким чыгарып атат? Составында эмне бар? Мына ошондо пайда болот. Эми ушуга кошумча суроо да, мисалы үчүн бул нерсени карап, бир учурларда ушул нерсени карап печать койгондор да бар болчу да. Бирок система болбосо бытыранды боло берет да. Эми ошону кароо үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстанда система барбы? Биздин өндүрүүчүлөрдө да бери чоң проблема бар да. Биз тилекке каршы тамак аш базарын алдырып койгонбуз. Бизге тамак аш Кытайдан келет, же Россиядан келет, же башка бир жактан келет. Өзүбүздүн тамак аш аз алдырып койдук базарда. Мен айтып атам, эгерде биз халал индустрияга өтсөк, адалга өтсөк, базарды биз кайра алабыз. Ошону мен сунуш кылдым. Бизге жардам бергиле, мен өндүрүүчүлөр менен сүйлөшөйүн, биз халалга өтөлүп, базарды өзүбүз алалы. Кытайды болобу, башкасын болобу кууп чыгалы базардан, мындай конкуренттүүлүк боюнча. Жана өзүбүздүн тамакты өзүбүздүн элге өзүбүз берели. Бирок халал кылып берели.